жаңы имаратыңар құтты болсын. Мына жарқырап құттықтап жатыр. Бісміллә деп тұрып, игіліктүү, абзалдуу имарат болсын. Елімізге хизмат қылған. Библиотекадан алтын болса, библиотекадан жылына. Егер мүмкіншілік түзілді, студенттерді шақырасыз, немелер бит интернет бар, любой немені қолдансақ болады. Кітаптар бар, ақыртын мектептер. Антыстыден олайды. Саламатсыздар ғой, қош келіпсіздер. Ушул 3 экспонаттарыбызда Кыргыз аймагында табылга түрүндө табылган тарыхый экспонаттар жайгаштырылган болчу. Бул монеталарыбыздын баары ошо Кыргызстан аймагында колдонуп келаткан. Бул витриналарыбызда ошол илгерки союзунда бул 34-жыл, 35-жылдары колдонулган банкнотталарыбыз. Бул болсо ошо 93-жылдан бери колдонуп келаткан 5 серия чыгарылган банкнотторубуз. Ошол бардык иштерде камтылган. Улуттук банк тарабынан инвестициялык инструмент катары алтындан өлчөнгөн куймаларыбыз чыгарыла баштаган. Бул ошол алтынны камтыган рудабыз болот экен дагы. Бул жерде ошол алтындан чыгарылган алтын монеталарыбыздын топтому жайгаштырылган. Силер сататасыңарбы? Слиток, кичинекей слиток бар. Өзүнүн магазин. Магазин кайсы жерде бар? Назматтын өзүндө болчу, эскиде. Бул жакка Аз бияка чыгдыбы? Канча өтүп атат ушунун арайын? акыркындар абдан спрос болот. Назмат немеси өсүп. Кыргыз алтын менен бааңар бирдейби же силердики башкачабы? Баасы алардыкы бир аз арзаныраак. 200 неме. Силер документ сурайсыңарбы же сурабайсыңарбы? Сурайбыз. Вот видите, силердики өтпөйт жакшы да. Алардыкы өтүп атат мына. Бир жылда баягы ачкан магазинин заводун актап коюшту. 300 миллион сом таза киреше алышты да. То есть 300 миллион баягы завод магазин ачканына кетсе, ошону бир жылда актап алышты. А силер неге документ сурабай эле сата бербейсиңерби? Кыргыз алтын неге анда документ сурабайсыңар? Силер мыйзам эле деп эле отура бересиңер ушу назмак. Мыйзам, анан положение, анан дагы бирдеме өзүңөргө бутуңарга өзүңөр тушап алгансыңар да. Анан баса албай эле отура бересиңер да. Жок болбойт, катуу чуркасам болбойт, катуу бассам болбойт деп. Киргизгиле да оңдогула да мыйзамдарды. Оңдобойсуңар, оңдоп берели, жогорку кеңештен кабыл алдыралы. Азыр илгерки заман жок да, азыр рыночный экономика деген. Силер көбүрөөк пайда табышыңар керек. Да, таап атасыңар азыр миллиарддаган долларларды, мисалы. Триллионго жетишиңер керек, мисалы. Отура бербешиңер керек да. Ошон үчүн оңдогула. Мен сага канча жолу айтып келдим. Канча жолу айткам, уже жарым жыл болду. Оңдоо мыйзамдарды, ачык саат баягы жерде. Эмне, силерге акча түшсө болду да, силер кимге сатканыңардын эмне кереги бар документти алып, мисалы. 1 грамм алганынан деле, 100 грамм алганынан, 1 килограмм алганынан деле документ сурай берсеңер эч ким албайт. Бул бир, экинчи, жанагы алтын хранилищеге мен айттым элем го, бүт мыйзамдарды оңдоп, мисалы жеке жактардагы алтын сактап бер деп 10 килограмм, 1 килограмм алтын берсе да силер сактап баган услуга аласыңар да. Акча да анын баары. Бүт кагаз иштеп. Эч кимде жок мына силерде азыр алтын хранилищеңер бар. Ошол жерде неме кылышыңар керек? Документтер, мыйзамдар туура эмес экен деп аткансыңар. Бүттү. Уже азыр мисалы барып бирөө барып туруп Кыргыз алтын же болбосо бир банк барып туруп силерге барып туруп 1 тонна алтынын хранит этип бер деп бир 10 жылга таштап койсо уже ала бересиңер. Болду анда. Ушул катары менен Улуттук банктын 1995-жылдан баштап Кыргызстандын нумизматикалык рыногун өркүндөтүү максатында ошол алтын, күмүш, жез, никель, бирхор монеталар чыгарылган. Ал эми бул жерде болсо ошол улуттук валютабыздын, улуттук банкнотабыздын ошо чыгаруу процесси жайгаштырылган. Биринчи 100% пахта буласынан жасалат жана ошол көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн булалардын коргоо элементтери катары чыгарылгандагы бул жерде ошол биринчи литографиялык ыкма деп коебуз. Андан кийинки чыккан түшүнүктүү, мун бар түшүнүктүү. 20 сом, 50 сомдук жаңы жылга чейин өзүбүздөн чыгарабызбы уже? 17 ноябрда бисмилла деп туруп 20 сом, 50 сомдукту чыгарабыз, уже өзүбүздөн. Бүт кагаз иштер бүт, логолор бар, бүт тигилермен бар, бүт иштер. Кийинки жылдын ортосуна барып калган бүт 5000 сомдукка чейин уже өзүбүздөн чыгара баштайбыз. Быйыл жаңы жылга чейин 20 сом, 50 сомдук чыгарабыз, а? Бар, азыр бүт иштер бүт жыга берет. Кыргызстандан жок экен.